Ал ортодо 2015-жылы Кыргызстандын ЕС өлкөлөрү менен соода байланышы 21%га кыскарып, 2 миллиард 401 миллион долларды түздү. Экспорт 20%га, импорт 37%га кыскарган. Жыл башынан бери бул көрсөткүчтөр мындан дагы төмөндөгөн. Биринчи 2 айда ЕС өлкөлөрү менен Кыргызстан 180 миллион 800 миң сомго соода кылган. Бул өткөн жылдын январь-февралына салыштырмалуу 33%га аз. Негизинен өлкөнүн сырткы соодасынын 34%га жакыны Евразиялык экономикалык союз өлкөлөрү менен болуп, экспорттун 41%дан ашыгы бул уюмга кирген мамлекеттерге жөнөтүлсө, Кыргызстанга кирген импорттун 31,5%дан ашыгы дал ушул союздаш өлкөлөрдөн келет. Армения менен 2015-жылдын соода байланышы $500 миллион түзсө, ал эми ЕСке киргенден кийин бул өлкө менен импорт токтоп калган. Бирок бул өлкөгө Кыргызстан товарларын жөнөтүп турат. Жыл башында Белоруссия менен союздаш болгонуна карабастан, экономикалык алака 2015-жылга салыштырмалуу 90%га чейин азайган. Белоруссияга экспортко караганда ал жактан көбүрөөк импорттайбыз. Бир жылдык импорт $53 миллион 800 миң көлөмүндө. Анын ичинен $23 миллион 800 миң товарды ЕСке киргенден кийин келген. Жыл башынан бери Белоруссия Кыргызстандан $400 миң товар сатып алган. Коңшу Казакстан үчүн Кыргызстан ЕСке чейин дагы товарын сатууга ыңгайлуу рынок болуп келген. Казакстандан импорт экспортко караганда 30%га көп болчу. Бирок Статкомго ишенсек, анда жаңы жылдан баштап Казакстанга экспорттун көлөмү өткөн жылдын башына салыштырмалуу 2 эсе көбөйгөн. ЕСтеги эң ири партнер албетте Россия. Бул өлкө менен болгон тышкы соода байланыш $1 миллиард ашат. Кыргызстан ЕСке кошулгандан кийин эки өлкөнүн тышкы байланышы март айына чейин $485 миллион түздү. Өткөн жылдын сентябрдан бери импорт $420 миллион болду. Бул 2015-жылдын жарым жылына салыштырмалуу 30%га аз. Ал эми экспорт 2 эсе көбөйүп, $104 миллион жакындады. ЕСтин тамак аш товарлары боюнча техникалык регламенти Кыргызстандын ички рынок үчүн 2019-жылдын 12 августунда ишке кирет. Ага чейин кыргызстандык ишкерлердин жаңы талаптарга ылайыкташуусуна 2 жыл убакыт берилет. 2 жылдан кийин дагы белгиленген мөөнөткө чейин Кыргызстандын аймагында бул жааттагы улуттук мыйзамдар күчүн сактап кала берет. Ал эми ЕСтин Кыргызстандан башка рыноктарына өз тамак аш продукцияларын сатам деген кыргызстандык ишкерлер техникалык регламенттин талаптарын бүгүн дагы аткарышы керек. Ал кандай талаптар? Евразия экономикалык биримдигинин тамак аш продукцияларынын коопсуздугун камсыз кылган техникалык регламентинин биринчиси 2011-жылы кабыл алынган. Азыр ЕАЭСте тамак аш продукцияларына карата ондой иш кагазы бар. Уюмдун аймагында тамак аш азыктарынын негизги талаптарынын бири бул ГМОго бөгөт коюу. Химиялык жана микробиологиялык көрсөткүчтөр нормадан ашпашы шарт. Ошондой эле товардын аныктамасы, маркировкасы, таңгагы регламенттин чегинде гана болушу керек. Ал эми өндүрүштү эл аралык ХАСП стандарты менен гана жүргүзүү зарыл. Ар бир товарды ага байланыштуу маалыматтар, жазылган иш кагазы коштоп жүрүшү керек. 2019-жылдан кийин бул техникалык регламенттин чегинде чыгарылган бардык товарлар бирдей маркировкаланат. Эгер ишкердин товарлары бул талапка жооп берсе, анда ал юридикалык же жеке ишкер катары уюмга мүчө өлкөлөрдө катталууга укуктуу. Сертификациялоо жана текшерүүнү Евразия экономикалык биримдигинин аймагында катталган лабораториялардан өтүү керек. Ал эми мына ушул талаптарды аткарууга кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн даярдыгы туурасында Жашылча жемиш өндүрүүчүлөрүнүн ассоциациясынын директору Диляра Алимжанова менен кесиптешим Айсул Тикинбаева маектешти. Насколько вообще сегодня это производство готово к тому, Бүгүн биздин өндүрүүчүлөрдүн канчасы ЕАЭСтин рыногунун толук кандуу мүчөсү болууга даяр? экономического союза? Очень маленькая часть предприятий, которая готова. То есть те, кто экспортировал, собственно, они и готовы. А те, кто только собираются экспортировать, те, которые мечтают. Буга чейин дагы товарларын экспорттоп келгендер гана даяр. Экспортко чыгууга камынып жаткандар мына миллиондогон рынок ачылды. Эми товар жеткирип баштайбыз дегендер даяр эмес. Рынок ачылды, каалаган нерсени сатууга болот деп ойлогондор адашат. Анткени Евразия экономикалык биримдигинин талаптары катуу, өзүнүн техникалык регламенти бар. Аны аткаруу керек. Андыктан жөн эле экспортко чыгуу мүмкүн эмес. 2019-жылдын август айында техникалык регламент күчүнө кириши менен айрым ишканалар жабылып калышы мүмкүн эмеспи? Анткени андагы талаптарды аткарбагандар товарын азыр башка жакка сата албай жатса, кийин Кыргызстандын дагы аймагында сата албай калышат да. Риск действительно очень высокий, потому что большая часть предприятий, те, которые не экспортируют продукцию, они до сих пор считают, что
көпчүлүгү жабылып калышы мүмкүн. Анткени кээ бир ишканалар биз экспортко чыкпайбыз, Кыргызстанда гана сатабыз, бул техникалык регламенттин бизге тиешеси жок дешет. Бирок иш жүзүндө бул баарына тиешелүү. Предприятиям придется закрыться или ждать предписаний, когда таковые поступят, потому что нужно будет уже выполнять эти условия технических регламентов, даже для того, чтобы производить продукцию на внутренний рынок. Азырынча эки гана техникалык регламент боюнча сөз кылып жатабыз, Да, речь идет о техническом регламенте Ооба, алгач тамак аш коопсуздугу жана маркировка регламенти ишке кирет. по маркировке. Пока для Кыргызстана это называется переходный период, да, когда для Кыргызстана еще действуют национальные нормы по производству той или иной продукции, национальные нормы, Да, национальное национальные законодательство. стандарты. Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүнүн азыр өткөн мезгилде даярданууга дагы убактысы бар. Азыр эле акырындап дүкөндөрдүн текшерүүндө Белоруссиянын, Казакстандын товарлары жергиликтүү товарлардын ордун ээлеп жатат. Сиздин ассоциациянын мүчөлөрү атаандаштыкка туруктук берип жатышабы? Өндүрүш азайдыбы же мурдагы деңгээлдеби? Членов вашей ассоциации, насколько вообще им пришлось снизить объемы производства, насколько они вообще чувствуют на себе вот эту вот конкуренцию, если какой-то спад производства из-за того, что их продукция, что продукция других стран оказалась более конкурентоспособной? Ну, я думаю, это неправильно будет сказать, что нашей продукции стало меньше, местной продукции стало меньше на рынках наших торговых сетей в связи с вступлением в ЕАЭС. Это неправильно, потому Менимче, Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин биздин өзүбүздүн товарлар базарларда азайып кетти деген туура эмес. Ал эми супермаркеттерде буга чейин деле импорттук товарлар көп болчу. Алар дайым көрүнүктүү жерде коюлат. Жергиликтүү товарлар бар, бирок анчалык сый болбогондуктан азырактай көрүнөт. Ооба, бирок биздин рынокко Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштөрүбүздөн арзан товарлар келип жатат. Аларга салыштырмалуу жергиликтүү товарлар бир топ кымбат. Анткени биздин товарлар нукура, органикалык. Мисалы ширени алсак, ал таза, сыгылып алынган шире. Импорттук шире бул нектар, мөмөнүн даамы кошулган суу десек болот. в большем количестве дешевая из наших партнеров, из стран-партнеров по ЕАЭС, это да. Но и с другой стороны, это же вопрос конкурентоспособности и рост развития своего собственного предприятия. Бирок бул жерде атаандаштыкты да эске алуу керек да. Анткени эгер ишкер товарын сертификациялап, федералдык талаптарга ылайыкташтырса, анда анын наркы жана сапаттык деңгээли дагы жогору болуп, өндүрүштүн көлөмү дагы көбөйөт эмеспи? Ну, то это не просто так делается, для того, чтобы их предприятие еще больше производило, еще больше развивалось. Естественно, это будет означать Ооба, албетте бул өндүрүштүн көлөмүн көбөйтөт, ишкерлер үчүн пайдасы гана тиет. естественно. И вопрос сертификации все-таки. Насколько сейчас, опять же, остро стоит тот момент, каким образом будет подтверждаться соответствие предприятий. ЕАЭСтин рыногуна чыгуу үчүн товардын техникалык регламентинин талаптарына жооп бербестигин аныктай турган мекеме барбы? Есть ли такие организации, структуры здесь, в Кыргызстане, которые подтвердят, что да, вот продукция этого предприятия готова к тому, чтобы выходить на рынок Евразийского экономического союза? Вопрос лаборатории – это очень острый вопрос, он стоит давно. И на сегодняшний день, насколько я могу судить, у нас нет ни одной лаборатории, которая бы могла выдавать полный спектр. Бул лаборатория маселеси көптөн бери чечилбей келе жаткан көйгөй. Биздеги лабораториялардан өткөн ишканалар бар. Бирок алар бир эле талап боюнча сертификация бере алат. Азырынча Казакстан жана Орусиянын лабораторияларына кайрылып жатабыз. Но Лаборатория ачуунун зарылдыгы барбы? Ну, конечно, нужно, потому что это дорого. Ооба, абдан зарыл, бирок кымбат. Анткени менен жергиликтүү өндүрүштүн, бизнестин кызыкчылыгы үчүн лаборатория ачуу керек. Отечественные, это как бы истина. Ну и другой такой странный момент, да, обычно само бизнес-сообщество очень четко улавливает вот эти вот сигналы. Бизде абдан көп медициналык лабораториялар бар. Бирок эмнегедир биздин бизнесмендер тамак аш азыктарын текшерген лабораторияны ачуу менен утуш табуулорун түшүнбөй жатат окшойт. Сиздин пикириңизде эмнеге бизнесмендер бул ишке киришкиси жок? Өкмөт дагы бул тармакта иш жүргүзбөй жатат. Из бизнесменов не уловил вот это вот веяние, да, что вот эта вот лаборатория нужна, что одна лаборатория, у которой по сути не будет конкуренции. Же өкмөт бул тармакта иш жүргүзбөй жатабы? Все ждут, что государство откроет наконец.
Ну, это очень дорого. Открыть такую лабораторию, это очень дорого, поэтому у нас, видимо, не находится бизнесменов, которые открыли бы подобные лаборатории. Думаю, что Баасы это өтө кымбат финансовый болгондуктан вопрос. азырынча каалоочулар болбой Что жатат окшойт. касается Ал эми өкмөт правительства, болсо то мы көптөн бери айтып, думаю, бирок азырынча достаточно ишке о том, ашыра элек. что, вот-вот у нас откроются какие-то лаборатории, что то ли правительство открывает, то ли какие-то проекты международные. Но время идет, пока у нас подобные лаборатории не открываются. Мына ушундай жергиликтүү өндүрүүчүлөр азыртадан сертификация маселесин чечип, өз өндүрүшүн ЕСтин талаптарына ылайыктабаса, экспортко чыкмак турсун ички рынокто башка союздаш өлкөлөрдүн өндүрүүчүлөрүнө тартырып ийүү коркунучунда турат. Өлкө ЕСке мүчө болгон 8 айдын жыйынтыгында эле кыргызстандык товарлар уюмдун аймагында гана эмес, ички рынокто да катаандаштыкка туруштук бере албай жатат. Белоруссия, Орусия, Казакстандан келген товарлар арзан наркы менен жергиликтүү ишкерлердин түшүмүн дүкөн жана базарлардан сүрүп чыгарууда. Борбор калаадагы азык-түлүк саткан дүкөн базарларда кер жуучу каражаттар, ичимдик суусундуктар, өсүмдүк майларынын басымдуу бөлүгү импорттук товар. Ал эми таттуулар бөлүмүндө жалаң Казакстандын Рахатынын жана Орусиянын кондитердик компанияларынын момпо суйларын кездештирүүгө болот. Жада калса сактоо мөөнөтү өтө кыска болгон сүт азыктарынын арасында Казакстандын каймак, май, йогурттары сатыкта турат. Местные товары – это в основном товары скоропортящиеся. Колбаса, молочные изделия, мука. Эти товары всегда Колбаса, были местного un, süt azıktары жергиликтүү, аларды четтен алып келүү кыйын, тез бузулуп кетет. Сүт азыктарынын арасында Белоруссиядан, Казакстандан келген товарлар бар. Бирок алардын баасы кымбат болгондуктан биздин кардарлардын 2-3% гана сатып алышат. А товары нижнего ценового сегмента, среднего ценового сегмента – это в основном местные производители. Супермаркет кожоюндарынын айтымында сатыкка чыгарган товарлардын жарымы импорттук, жарымы ички өндүрүштүкү. Жана четтен келген товарлардын көлөмү көбөйгөн жок. Өткөн жылга салыштырмалуу кайра жергиликтүү өндүрүшчүлөрдөн 2-3% көбүрөөк сатып ала баштаганын айтышат. Мы столкнулись с серым импортом. Наши конкуренты, не плательщики НДС, это базары, это павильоны, которые работают на патентной основе, берут товар у серых импортеров, у контрабандистов. Бирок азыр сери импорт күч алды. Товарлар контрабандалык жол менен алынып келип, майда дүкөндөрдө, базарда арзан сатылып жатат. Албетте, алар эч кандай салык төлөбөйт. Биз кошумча нарк салыгын төлөйбүз. Биз товарларды анчалык арзан сата албайбыз. Бул улана берсе, жыл аягына чейин бир топ супермаркеттер жабылып, цивилизациялуу сатыктан базарга өтүп калышыбыз мүмкүн. Дистрибьюторов сокращаются, они меньше платят в бюджет. В итоге это, мое мнение, приведет к банкротству каких-то сетей на рынке. Контрабанда чек ара ачылгандан кийин көп тармактардын баш оорусуна айланды. Казакстандан контрабандалык un бир топ тегирмендердин ишин токтоткону белгилүү. Ушундай эле жол менен алынып келинген жашылча жемиштер дагы жергиликтүү фермерлерди чыгымга учуратууда. Фермерлердин айтымында базардагы жашылча жемиштердин 90% контрабандалык жол менен келип жатат. Контрабанда көбүнчө Өзбекстандан, анан Казакстан аркылуу эле Өзбекстандын бадыраңдары, помидорлору Казакстан аркылуу кирип атат да. Эгерде алар расмий түрдө бүт документтерин баарын толуктап баарын алып келсе, ошо айырмасы где-то 20-30 сом болуп калмак экен. Анан алардын баары контрабанда менен өтүп кеткен үчүн салыктар эчтеке төлөнбөй эле өтүп кетет. Анан аябай баасын түшүрүп кетип атат. Мисалы үчүн биз бир убакта ошо 100 сом, 120 сомдон сатып аткан кезде базардан ошентип фуралар менен алып келип кетишет, контрабанда мененчи. Анан болду, толтуруп салышат оптовиктер. И бир күндүн ичинде 70-60 сомго чейин түшүп кеткен убакыттар болуп атты да. Статистикалык комитеттин маалыматында жыл башынан бери өткөн жылга салыштырмалуу сүт жана сүт азыктары 20%, буудай 11%, мөмө жемиштердин ширеси 8%га көп импорттолгон. Баарынан дагы чай 2 эсеге көп четтен сатылып алынып келинген.